кайсы учурда сизди директор болгонуңузга карабай, чет өлкөгө саякаттарга ээ болгонуңузга карабай, сизди компания өчүрүп салат жана бул бизнестен четтетет. Бул сиз регистрация жолу менен катталганыңызда болот. Бул кандайча? Мисалы сиз буга чейин иштеп жүрдүңүз, башка командада катталып иштеп жүрдүңүз, андан кийин сиз мен мындан да мыкты наставник таптым, же болбосо кандайдыр бир себептерден башка командага өтөм деген ой келди сизге. Анын үчүн сизге айтты, сиз катталсаңыз болбойт, сиз катталып калган экенсиз деп айтты, бирок сиз ага карабастан мен жолдошумдун атынан, же эжемдин атынан, же болбосо апамдын атынан катталам деп ойлодуңуз. Муну регистрация десек болот. Сиз көбүнчө бул учурда ойлошуңуз мүмкүн, мен компанияга караганда акылдуумун, компания тупой, компанияда тупойлор турат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок чынында компанияда да сизге окшогон акылдуулар бар. Сиз ушул жол менен катталууга аракет кылышыңызды алар билет. Ошол себептен бул моментти да карап ойлонуп, муну дагы алдын ала көздөп коюшкан. Ошон үчүн айырмасы жок. Сиз өзүңүздүн атыңыз менен катталасызбы, же болбосо башка бирөөнүн атынан катталасызбы, сиз ошол эле адамсыз компания үчүн. Убага келгенде сиз иштеп анан киришеге чыкканда сиз документтериңизди жөнөтүшүңүз мүмкүн. Мисалы үчүн жолдошуңуз атынан катталдыңыз дейли. Жолдошуңуз атынан катталганда компания эми сиз документ жөнөткөндө башында жолдошуңуз атынан жөнөтүшүңүз мүмкүн. Бирок компания ал боюнча азырынча билбеши мүмкүн. Бирок эртең убага келгенде сиз компания менен чалып анча-мынча маселелерди чечип сүйлөшүшүңүз керек болуп калат. Чет өлкөгө саякаттарды сизди чакырат, бирок ал сизди чакырбайт, анткени компания сизди тааныбайт. Ал сиздин жолдошуңузду тааныйт, ошон үчүн чет өлкөлүк саякаттарга сизди эмес, сиздин жолдошуңузду чакырат. Сахнага чекти алуу 60 миң, 120 миң, 180 миң деген сонун укмуштугун бонустар бар. Признание деп коет. Сиз признание деген сахнага чыгып, ошончо элдин көзүнчө алкыш алуу, бул өзүнчө аябай сонун күчтүү рахат. Ошону сиз албайсыз, аны сиздин жолдошуңуз чыгып алат. Эгерде ал макул болсо. Жана көптөгөн маселелерде компания сизди эмес, жолдошуңузду иштейт деп ойлойт. Бирок компанияда дагы башы жоктор отурган жок, алар түшүнөт, эркектер аз иштейт, аялдар көп иштейт. Ошон үчүн бул эркекти текшерип коелучу деп туруп, аны да текшериш мүмкүн. Текшергенде жолдошуңуз иштебегени билинип калат. Компанияда иштеп жүргөн адамдар аны жөн эле түшүнөт. Мен дагы жөн эле түшүнөм да, адам менен бир-эки сүйлөшкөндө эле ал иштеп атабы, иштебей атабы түшүнөм. Ошол сыяктуу компанияда дагы бул нерсени билип алышат. Билип алгандан кийин албетте сиздин жолдошуңузду өчүрүп салат. Анткени бул уурулук. Бул уурулук бирөөнүн мээнетин баалабагандык. Бирөө сизди үйрөттү. Бул бизнеске канчалык адамдарга маалымат берип атып, сиз акыры келип сиз менен иштешти. Кандай бир убактысын продукцияны же компанияны же болбосо бизнести түшүнүү үчүн сизге сабактарды, маалыматтарды берди. Ал адамдын мээнети. Аны жогоруда Кудай аламда көрүп турат, ошондой эле компанияда көрүп турат. Ошон үчүн уурулукка жол бербейт, бул бирөөнүн мээнетин жеп койгондук. Ошол себептен компания уурулук жол менен келген адамдарды өчүрүп салат, буга жол бербейт. Анткени сиз деле бирөөдү үйрөтүп, ошентип тарбиялап үйрөтүп койсоңуз, бирөөнүн тартып алышын каалабайт элеңиз. Ошон үчүн бул нерсеге жол бербейт. Ошон үчүн сиз кокус башка командага өтөм десеңиз, бир гана жолу бар. Сиз өчөсүз, эч кимдин атынан катталбайсыз. Бир жыл бою заказ кетирбейсиз. Сиз акыркы жолу заказ кетирген күндөн баштап бир жыл бою күткөнүңүздө гана өчөсүз. Ошондо гана сиз каалаган адамга катталсаңыз болот. Эгерде сиз катталгандан кийин бир да заказ кетирбеген болсоңуз, анда 6 айда өчөсүз. Ошол учурда да сиз каалаган адамга катталсаңыз болот. Ага сизге эч ким тоскоолдук бербейт. Бирок сиз өчүп кеткиче сиз айырмасы жок. Апаңыздынбы, өзүңүздүнбү, атаңыздынбы аты менен катталууга сиздин укугуңуз жок. Эгерде катталсаңыз, анда сизди өчүрүп берет. Бир мисал, бизде бир эле жүрүбүз. Биздин эле артыбыздан, Дария экөөбүздүн, Жубайым экөөбүздүн артыбыздан 2 жолу катталып койгон экен, шак белекке катышып калам деп. Натыйжасында ал директор болду, анан компанияга жаза койгондо, сиз компанияда 2 жолу катталып калыпсыз деп билип калышты дагы, өчүрүп салышты. Натыйжасында ошончо командасы калып кетти. Биз анын 2 жолу катталганын билбепсиз эмес, айтмакпыз, Көрдүңүздөр. Шак белек ала коем деп, мына 2 жолу өзүнүн аты мененби, же өзүнүн аты менен 2 жолу катталган, атын же тамгасын өчүрүп өзгөртүп коем, же номерин өзгөртүп коем деп ойлошуңуздар мүмкүн. Анын баары текшерип чукуп келгенде билинип калат. Ошончо мээнетиңиз калып кетет, ошончо командаңыз калып кетет. Эс кана мээнетиңиз менен сизди компания өчүрүп салат. Кээ бир учурда кайра келгенге да мүмкүнчүлүк бербей коет. Ошон үчүн кимдир бирөө сизди кел мага каттала кой, мен сага белек берем десе, ой кой кел, сен мага келсең гана мен сага товар берем, эмесе товар бербейм десе, эгерде офистин жетекчиси, анда мунун баары бирөөнүн мээнетин урдууга аракет. Биринчиден, экинчиден сизди пайдаланып калайын, сизди колдонуп калайын, сизди иштетип команда курдуруп алайын да, анан кийин сени өчүрүп салайын. Ошого мен даярмын, мен сенин мээнетиңди баалабайм, мен сени колдоном деген адамдын сунушу. Эгерде кимдир бирөө сизге жолдошуңдун, апаңдын жана башканын ата менен катталып ал, же болбосо бир тамганы өзгөртүп ал, бир телефон нөмөрдү өзгөртүп ал, анан ошентип өтүп кетесиң, ининен бир тамгасын өзгөртүп, же андай кылып, мындай кылып катталып ал дечи болсо, бул кел мен сени пайдаланайын, мен сени колдоноюн, сен мага иштеп бер кул болуп, а мен сени пайдаланам деген сөзгө барабар. Ошон үчүн
Биз дайым айтабыз, перерегистрацияга барбаңыз. Эгерде сиз ошондой эле наставник алмаштыргыңыз келсе, анда 1 жыл күтүңүз, же болбосо 6 ай. Эгерде сиз катталгандан кийин бир да заказ кетирбеген болсоңуз, эгерде сиз катталгандан кийин жок дегенде бир заказ кетирген болсоңуз, анда акыркы жолу заказ кетиргенден күндөн баштап 12 айдан кийин гана өчөсүз. Бул деген апрель айында 2023 мисалы үчүн катталган болсоңуз, анда сиз 24-жылдын май айында өчүп кетесиз. Ошондо гана сиз катталсаңыз болот. Ага чейин бирок мен сизге сунушум, 1 жыл күтүп отурбай, 1 жылда сиз директорда болсоңуз, жакшы кечеге дагы чыгып алсаңыз болот. Ошон үчүн 1 жыл күтүп отурбастан, убактыңызды кетирбестен текке азыр ошол команда менен иштеп кетиңиз. Эгерде кокус сизди чакырган адам бизнеске жана башка маалымат бере албакчы болсо, анда сиз дайым анын жогору жагында лидерлер ким экенин сурап, ошол сизди кайсы WhatsApp группага же Telegram группага кошкон болсо, ошол жерден сабак өтөткөн айымдар, сабак өтөткөн лидерлерден сурасаңыз болот. Мен регистрациялык номерим паланча, же фамилия, имя, отчеством паланча, мен ким, директор экенмин, мен директорум ким, мен үйрөтчү, лидер, кураторум ким экенин билбейм, бизнеске үйрөтчү, наставник. Ошон үчүн мага жардам берип коесузбу десеңиз, ал дайым сизге жардам берип коет. Жок дегенде директоруңуз менен тааныштырып коет, директор өзү сизге кураторду таап берет да, муну ушул адам үйрөтөт деп түшүндүрүп берет. Сизди чакырган адам үйрөтпөсө, дайым башка жогоруда үйрөтчү, лидерлер, бул бизнести түшүнүп калган адамдар дайым бар жана дайым болот. Ошолорго кайрылсаңыз, проблема чечилет. 1 жыл убактыңызды кетирип отурбастан, ошол команда менен иштей бергениңиз туура болот. Сизге ушул сыяктуу видеолор кызык болчу болсо, анда менин каналыма катталыңыз, Мирлан Батырханов деген, лайк басаңыз жана комментарийге суроо, пикир жазабыз. Ушул сыяктуу компанияда эмнелерди жасоого тыюу салынат деген темада сиз бул жакта видеолорду көрсөңүз болот.